Саламатсыздарбы? Сабактарга же ар кандай иш-чараларга презентация даярдоодо кыйынчылыктар болуп атса, анда Canva сайтын колдонуу менен даяр шаблондордун жардамында кооз презентацияларды даярдап алсак болот. Сайт менен иштөө үчүн Chrome браузерин ишке киргизебиз. Андан кийин адрести жолчого сайттын адресин жазабыз. Сайттын адреси canva.com деп жазабыз. Сайттын адресин жазып, Enter клавишасын басканыбызда сайттын башкы бети ушундай болуп ачылат. Бул сайт менен иштөө үчүн биринчи кезекте сайтка катталуу керек. Сайтка катталуу үчүн бул жактан зарегистрироваться бесплатно деген баскычты басуу аркылуу катталсак да болот, же оң тараптагы зарегистрироваться деген баскычты басуу аркылуу катталсак да болот. Зарегистрироваться баскычын басканыбызда ушундай бет ачылат. Бул жерден сайтка катталуу үчүн войти через Google баскычын тандайбыз. Тандаганыбызда бул жактан өзүбүздүн аккаунттар чыгат. Кайсы аккаунт менен каттала турган болсок, ошол аккаунтту тандап коебуз. Аккаунтту тандап койгонубузда сайтка катталабыз. Сайтка катталганга чейин бир аз күтөбүз. Сайтка катталганда кийинки бет ачылат. Загрузка болуп бүткөнгө чейин бир аз күтөбүз. Биринчи кезекте катталып атканда ушундай бет ачылат. Бул жерден преподаватель дегенди тандайбыз. Преподаватель тандагандан кийин бул жактан в младших, средних и старших классах дегенди тандайбыз. Андан кийин продолжить баскычын басып коебуз. Бул жерден кийинки кадамдарга өтүү үчүн пропустить баскычын басабыз. Андан кийин кайра дагы пропустить баскычын басып коебуз. Сайтка катталганыбызда ушундай болуп салют чыгат. Бул жерден өзүбүздүн аккаунттун белгиси чыгып калат. Демек биз сайтка катталдык. Бул сайтта бир канча шаблондорду колдонуп, сабакка керектүү презентацияларды даярдап алсак болот. Билим берүү тармагында презентацияларды колдонуу үчүн бул жерден шаблону баскычын тандайбыз. Шаблону баскычын тандаганыбызда бул жактан бир канча тематикалар чыгат. Бул жерден образование тандайбыз. Образованияны тандагандан кийин төмөн жактан презентация на тему образования тандайбыз. Тандаганыбызда билим берүү тармагына тиешелүү болгон бул жактан бир канча шаблондор чыгат. Ушул жердеги шаблондорду колдонуп, сабагыбызга презентацияларды даярдап алсак болот. Бул жердеги шаблондордун айрымдарында коронанын сүрөтү турат. Эгерде коронанын сүрөтү турган шаблонду колдонсок, ал шаблонду иштете албайбыз. Анткени бул шаблондор акылуу шаблондор. Бул шаблондорду колдонуу үчүн биз сатып алуу керек болот. Андыктан биз акысыз эле шаблондорду колдонсок болот. Төмөн жакка түшө берсек, бул жакта бир канча шаблондорду бизге сунуштайт. Бул жерден өзүбүзгө жаккан шаблондорду тандап алып колдонсок болот. Мисалы, ушул шаблонду колдоно турган болсок, мыштын көрсөткүчүн шаблонго алып барып туруп басабыз. Басканыбызда ушундай бет ачылат. Жүктөлгөнгө чейин бир аз күтүп турабыз. Бул жерде дагы бир канча шаблондорду сунуштайт төмөн жагында. Каалаган шаблонду тандап колдонсоңуздар болот. Азыр мен биринчиде турган шаблонду тандайм. Ошондой эле төмөн жакта дагы бизге бир канча шаблондорду сунуштайт. Бул жактан дагы жаккан шаблондорду тандасаңыздар болот. Андан кийин бул жерден шаблонго өзгөртүү киргизүү үчүн изменить шаблон баскычын басабыз. Изменить шаблон баскычын басканыбызда жаңы вкладка ачылып, бул жактан ошол шаблон жүктөлөт. Шаблон жүктөлгөнгө чейин бир аз күтөбүз. Мына шаблон жүктөлүп атат. Шаблон толук жүктөлүп бүттү. Бул жерден түшүндүрмө бере турган болсо, бул түшүндүрмөлөрдү жаап койсок болот. Эми бул шаблонго өзгөртүү киргизсек болот. Бул жердеги тексттерди каалагандай өзгөртүп алсак болот. Мисалы, текстке өзгөртүү киргизүү үчүн мыштын көрсөткүчүн алып барып, сол жак баскычын бир жолу басабыз. Андан кийин кайра дагы басып койсок, көк болуп белгиленет. Бул жердеги текстти өзгөртүп кое беребиз. Мисалы, номер 5 мектеп
гимназиясы деп мектептин аталышын жазып койсок болот. Андан кийин бул жерде кайра текстти белгилеп туруп, полужирный кылып өзгөртсөк болот. Бул жактан шрифттин өлчөмүн чоңойтсок болот. Мына плюсту бассак, шрифттин өлчөмү чоңое берет. Бул жерде свет текста деген баскычты басып, тексттин түсүн өзгөртсөк болот. Бул жактан текст ар кандай түстөр чыгат. Бул жактан биз каалагандай түстү тандап коюп өзгөртсөк болот. Мисалы, көк түстү тандайын. Мына бул жерден көк түстү тандап койсок, мына көк болуп өзгөрөт. Ошондой эле бул жактан эффектилерин дагы өзгөртсөк болот. Мына ар кандай эффект берип, бул жерден эффект бере турган болсок, эффекттер өзгөрөт. Бул жерден төмөн жагынан жайгашуусундан өзгөртсөк болот. Мына каалагандай кылып асты жагынан изгит дегенди жылдыра турган болсок, мына тегерек кылып жазсак болот, мындай кылып жазсак болот, ар кандай кылып өзгөртүп алсак болот. Андан кийин эгерде ашыкча болуп кала турган болсо, бул жерден корзинанын сүрөтүн басып, текстти өчүрүп койсок да болот. Мисалы, корзинанын сүрөтүн басканыбызда мына текст өчүп калды. Фокустан өчүрүп алсак, кайра бул жерден отменить баскычын бассак, кайра отменить болуп кайтып келет. Ошондой эле бул жерден дублировать деген баскычты баса турган болсок, ушул текстти биз көбөйтүп алсак болот. Башкача айтканда, көчүрүп алсак болот. Ошондой эле бул жерден 3 чекитти басып, бул жактан дагы өзгөртүүлөрдү киргизип алсак болот. Копировать етип алсак болот, дублировать етип алсак болот, өчүрсөк болот, текстти уравнивать етип алсак болот. Ар кандай кылып өзгөртсөк болот. Андан кийин экинчи текстти өзгөртүү үчүн бул жерде экинчи текстти алып барып басабыз. Кайра мыштын сол жак баскычын дагы бир жолу басып койсок, текст белгиленет. Бул жерге мисалы сабактын темасы деп өзгөртүү киргизсек болот. Мына 3 бурчтуктар деп коеюн. 3 бурчтуктар. Бул жерден рамканы чоңойтуп кичирейтсек болот. Мына каалагандай кылып, ошондой эле текстти каалаган жерге жылдырсак болот. Ал үчүн кайра мышты алып барып, мына текстти мыштын сол жак баскычын басуу аркылуу каалаган барактын четине сүйрөп алып барып койсок болот. Бул жерден эгерде текст аябай чоң боло турган болсо, минус белгисин басып, тексттин өлчөмүн мындай кылып кичирейтип алсак болот. Ошондой эле бул жактан шрифттин түрлөрүн тандасак болот. Бассак, бул жактан бир канча шрифттин түрлөрү чыгат. Мына бул жерден ар кандай кылып шрифтти өзгөртүп алсак болот. Ошондой эле бул жерди баса турган болсок, разгруппировать деген баскыч чыга турган болсо, анда бул объекттердин бардыгы бир объект болуп сакталган. Бул жерден разгруппировать баскычын басып койгонубузда ар бири өзүнчө объект болуп бөлүнүп калат. Мисалы, бул сүрөт өзүнчө объект болуп бөлүндү. Өчүрүп алсак, кайра отменить коебуз. Бул жерден ушундай кылып өзүнчө объект кылып бөлүп алсак болот. Андан кийин ашыкча текст боло турган болсо, өчүрүп коебуз. Биринчи слайдыбыз даяр болгондон кийин экинчи слайдты кошуу үчүн бул жактан плюс белгисин басабыз. Плюс белгисин басканыбызда бул жерде пустой слайд чыгат. Бул жактан биз дагы ар кандай шаблондорду колдонуп койсок болот. Мына бул жактан ар кандай шаблондорду тандасак болот. Же болбосо бул жерден дизайнды тандасак, мына бул жакта ар кандай дизайндар чыгат. Экинчи дизайнга мисалы ушул дизайнды тандай турган болсок, дизайнды тандайбыз. Андан кийин бул жакта түрлөрү чыгат дагы. Жаккан дизайнды тандап коебуз. Мисалы ушуну тандай турган болсок, мына бул жерде тандалды. Андан кийин өзгөртүү киргизүү үчүн ошол текстти алып барып туруп, кайрадан басабыз дагы. Бул жердеги тексттерди өчүрүп жазып койсок болот. Мисалы, бул жака сабактын максаттары деп туруп, андан кийин бул жака мисалы азыр баары чогуу бир объект экен. Караңыздар, баары бир чогуу объект. Өзүнчө объект кылып бөлүү үчүн бул жерден разгруппировать баскычын басып койсок, мына бул жерде рынок растет деген өзүнчө бир объект болуп калды. Астындагы текст өзүнчө объект болуп калды. Бул жерден мисалы биринчи
максаты бул жерге кайра дагы басып койсок белгиленет же курсор пайда болот. Бул жерге мисалы биринчи максаты деп коелу. Андан кийин астында текст ашык боло турган болсо белгилеп туруп корзинанын сүрөтүн басып койсок текст өчөт. Андан кийин бул жерде дагы өзүнчө ар бирин өзүнчө объект кылуу үчүн разгруппировать баскычын бассак ар бир текст өзүнчө объект болот. Астындагы текстти белгилейбиз дагы корзинанын сүрөтүн басып койсок өчөт. Бул жерге мисалы текстти өчүрөбүз дагы экинчи максаты деп коелу. Мына экинчи максаты. Андан кийин үчүнчү текстти белгилейбиз. Бул жерден кайра эле разгруппировать баскычын бассак ар бири өзүнчө болуп калат. Андан кийин бош жерди басып туруп кайра текстти белгилейбиз дагы бир жолу бассак курсор пайда болот. Текстти өчүрөбүз дагы текстке өзгөртүү киргизип коебуз. Үчүнчү максаты деп ашыкча текстти белгилейбиз дагы. Бул жерден корзинанын сүрөтүн басып өчүрүп коебуз. Бул жакта сүрөттү дагы биз барактын каалаган жерине жылдырып алып барып койсок болот. Мына каалагандай кылып линияны дагы жылдырып койдук. Ушундай кылып өзгөртүү киргизебиз. Бул жактан болсо линиянын түсүн өзгөртүп койсок болот. Бул жерден мына четиндеги линиянын түстөрүн дагы ар кандай кылып өзгөртүп алсак болот. Мисалы мына сарыны белгиледик. Бул жактан ушундай кылып ар бир объектти белгилегенибизде бул жерден форматтын түрлөрү чыгат. Анимацияларды кошсок болот. Эми кийинкисинде дагы жаңы слайд кошуу үчүн плюс белгисин басып дагы улам жаңы слайд кошобуз. Бул жактан ар кандай дизайндарды тандап койсок болот. Бул жерден кийинки дизайнды тандайлы. Кийинки дизайныбыз башкача дизайн тандайлы. Так, бул жерден ушул дизайнды тандап коелу. Ашыкча объекттер болсо өчүрүп койсок болот. Мына өчүрүп коебуз. Ушундай кылып өчүрүп салсак болот. Бул жерден ашыкча объекттерди өчүрүп коебуз. Мына өчүрүп койдук. Эгерде бул сүрөттөр дагы ашыкча боло турган болсо өчүрүп койсок болот. Мына белгилеп туруп корзинанын сүрөтүн бассак болот же клавиатурадан делетени бассак болот. Эгерде бул жака өзүбүз дагы текст кошуу керек болуп калса, мисалы бул слайд жакпай калса, бул слайдты өчүрүп салуу керек болсо, анда слайдты белгилейбиз дагы. Бул жерде слайдтагы 3 чекти басабыз дагы. Бул жерден удалить один из страницы деген бассак, мына өчүп калат. Кайра плюсту басабыз дагы. Жаңы слайд кошобуз. Бул жактан биз жаккан шаблонду тандайбыз. Азыр бул жерден ушул шаблонду тандайлы. Андан кийин бул жактан сүрөттү каалагандай кылып кичирейтип алсак болот. Мына кичирейтип алып каалаган жерге жылдырып койсок болот барактан. Андан кийин бул жерден ашыкча объекттерди белгилеп корзинанын сүрөтүн басып өчүрөбүз. Эгерде бул жерде тексттерди өзгөртүү керек болсо, жанагындай эле мыштын көрсөткүчүн алып барып эки жолу бассак белгиленет. Бул жака тексттерди өзгөртүп жазып койсок болот. Мисалы бул жерге 3 бурчтуктар деп коелу. 3 бурчтуктар деп коелу. Андан кийин эгерде бул жактан дагы бир тексттерди кошуу керек болуп калса, эгерде бул тексттерди өзгөртүп олтурсак, дагы бир тексттерди кошуу керек болсо, кантип тексттерди кошобуз? Ал үчүн бул жактан текст деген баскычты басабыз. Текст деген баскычты басканыбызда бул жактан мына ар кандай тексттердин түрлөрү чыгат. Бул жерден добавить заголовок деген бассак, бул жакка мына
заголовок кошулуп калат. Бул текстти каалагандай кылып өзгөртүп алсак болот. Мына каалагандай кылып өзгөртүп алдык. Кайра өчүрүп койсок болот. Ошондой эле бул жерден дагы бир канча тексттин түрлөрү бар. Бул жактагы айрым тексттин түрлөрүндө коронанын сүрөтү белгиси бар болсо, анда булар акылуу белгиси бар шаблондорду колдонбойбуз. Мисалы, бул жерден ушул текстти тандай турган болсок, белгилейбиз. Бул жакка текст коюлат. Мына бул жерге текстти өзгөртүп жазып койсок болот. Текстти өчүрөбүз дагы. Бул жака 3 буштуктар деп өзгөртүп койсок болот. Мисалы, 3 буштуктар деп өзгөртүп коюп, текст аябай чоң болсо бул жактан көлөмүн кичирейтип койсок болот. Бул жерден өчүрүп дагы кичирейтсек болот. Мисалы 21 деп тандасак, аябай кичине болуп калса, бул жерден кайра чоңойтуп коебуз. Ушундай кылып тексттерди кошуп алсаңыздар болот. Ар кандай тексттерди бул жерге 3 буштуктар деп ушул жерге коюп коеюн. Андан кийин ашыкча тексттерди өчүрүп салабыз. Ашыкча объекттерди баарын өчүрүп койсок болот. Өчүрүп койдук. Эгер бул жакка сүрөттөрдү, элементтерди кошуу керек болсо, анда бул жерден элементи деген тандайбыз. Элементи деген тандаганыбызда бул жактан ар кандай элементтер чыгат. Мына бул жерден каалагандай элементтерди кошсок болот, таблицаларды кошсок болот, башка элементтерди кошсок болот. Бул жерде бир канча элементтердин түрлөрү бар. Азыр бул жерден мисалы ушул элементти кошуу керек болсо, элементти тандайбыз. Тандаганыбызда элемент бул жака кошулат. Кошулган элементтин өлчөмүндөн каалагандай кылып чоңойтуп кичирейтип алсак болот. Каалаган жерине алып барып койсок болот. Андан кийин эгерде бул жака сүрөттөрдү коюу керек болсо, анда компьютерде сакталган сүрөттөрдү жүктөп алып келсек болот. Ал үчүн загрузки деген баскычты басабыз. Загрузки баскычын баскандан кийин бул жактан загрузить файлы баскычын тандайбыз. Загрузить файлы баскычын тандаганыбызда проводниктин терезеси ачылат. Компьютерге сакталган сүрөттөрдү тандап бул жака алып келип койсок болот. Мисалы, ушул сүрөттү коюу керек болсо, сүрөттү белгилейбиз. Бул жактан открыть баскычын басканыбызда сүрөт жүктөлө баштайт. Бул жер толгонго чейин күтүп турабыз. Бул жакта дагы көк линия толгонго чейин күтөбүз. Сүрөт жүктөлүп бүткөндөн кийин ушул жерге сүрөт пайда болуп калат. Сүрөттү бул жака слайдка коюу үчүн бул жерде сүрөткө мыштын көрсөткүчүн алып барып, сол жак баскычын бир жолу басып койсок, сүрөт бул жака слайдка коюлат. Сүрөттүн өлчөмүн дагы каалагандай кылып чоңойтуп кичирейтип алсак болот. Ошондой эле бул жерден редактировать фото деп туруп, сүрөттү редактировать этсек болот. Каалагандай өзгөртүп алсак болот. Мисалы, бул эффектти тандай турган болсок, ар кандай эффекттерди, тендерди берсек болот. Ошондой эле сүрөттү айландырсак болот. Перевернуть деген баскычты басып, мына бул жактан каалагандай абалда айландырып алсак болот. Анимация кошсок болот. Расположение жайгашуусун өзгөртсөк болот. Бул жерден по левому краю десек, сол жагына коюлуп калат. По центру десек, ортого коюлат. Ушундай кылып слойлорду кошуп койсок болот. Ар кандай слойду. Андан кийин бул жерден рисовать баскычын басып туруп, бул жактан биз маркерлерди тандап ар кандай сүрөттөрдү ручной тартсак да болот. Бул жерден элементи деген баскычты баса турган болсок, бул жактан каалагандай элементтерди кошуп алсак болот экен. Таблицаларды сызып алсак болот экен. Таблицанын ар кандай түрлөрү бар. Төмөн жака түшсөк, бир канча элементтер бар. Каалагандай элементти тандоо аркылуу слайдка кошсок болот. Ал эми кийинки
Эгерде бул панель керек эмес болсо, бул жердеги баскычты басып, панельди жаап койсок болот. Дагы слайд кошуу үчүн бул жерден плюс белгисин басабыз. Плюс белгини басканыбызда дагы жаңы слайд кошулат. Бул жактан дизайнды тандап туруп, слайдка дагы башка бир дизайндарды кошуп койсок болот. Мисалы, бул жерден ушул дизайнды тандайлы. Дизайнды тандаганыбызда бул жактан мына ар кандай түрлөрү чыгат. Бул жерден өзүбүзгө жаккан дизайнды дагы тандап коебуз. Ушул дизайнды тандасак, мына бул жакка дизайн кошулду. Андан кийин ашыкча объекттер болсо өчүрүп койсок болот. Бул жерде текстти өзгөртүп коеюн. Мисалы, бул жерге Пифагордун теоремасы деп жазып коеюн. Пифагордун теоремасы деп жаздык. Андан кийин слайддын бош жерине мышталып барып, сол жак баскыч үчүн бир жолу басабыздан кайра текстти белгилеп туруп, бул жерден өлчөмүн кичирейтип алсак болот. Тексттин өлчөмүн кичирейтип атабыз. Андан кийин бул жерде эки текст бир объект болуп турат. Бул жерден разгруппировать баскычын басканыбызда ар бири өзүнчө объект болот. Кайра слайддын бош жерине мышталып барып, бир жолу басып коебуз дагы, кайра текстти басып туруп, ашыкча текстти өчүрүп, бул текстти каалаган жерге жылдырып койсок болот. Эгерде текст арт жагында боло турган болсо, мына бул объекттин арт жагына өтүп калды. Демек, текстти объекттин алды жагына өткөрүү үчүн текстти белгилейбиз дагы. Бул жактан 3 чекитти басып туруп, бул жерде расположение дегенди тандайбыз. Андан кийин бул жактан расположениясыны өзгөртүп койсок болот. Мисалы, өйдө жака жылдырып койсок, мына текст объекттин алдына өтүп калды. Бул жерден мыштын көрсөткүчүнү ошол объектке алып барып, сол жагын басып туруп, каалагандай кылып объекттердин ордун алмаштырып койсок болот. Эгерде объекттер ашыкча болсо, жанагындай эле белгилейбиз дагы, координанын сүрөтүн басып өчүрүп коебуз. Андан кийин бул жака Пифагордун сүрөтүн алып келип койсок болот. Пифагордун сүрөтүн алып келип коюу үчүн кайра эле загрузки баскычын басабыз дагы, бул жактан компьютерге сакталган сүрөттөрдү алып келип койсок болот. Кайсы бир сүрөттөр керек боло турган болсо, ал сүрөттөрдү алдын ала интернеттен жүктөп даярдап алсак болот. Загрузить файлы баскычын басканыбызда проводниктин терезеси ачылат. Бул жактан керектүү сүрөттү тандап алабыз. Азыр бул жерден Пифагордун сүрөтүн тандайлы, андан кийин открыть баскычын басабыз. Басканыбызда кайра бул сүрөт жүктөлө баштайт. Бул жака биз улам сүрөттөрдү жүктөгөн сайын бул жака кошула берет. Кийин бул сүрөттөрдү дагы колдонсок болот. Бул жерден сүрөттү тандайбыз. Тандаганыбызда сүрөт бул жака коюлду. Эми бул сүрөттүн элементин, башкача айтканда, рамкасын өзгөртүү керек болсо, ал үчүн элементи баскычын тандайбыз. Бул жактан элемент кошсок болот. Сүрөттөрдүн рамкасын өзгөртүү үчүн бул жерден рамки деген элементти тандасак болот. Бул жактан бир канча элементтер бар. Бул жерден мисалы ушул экинчиде турган элементти тандасак, бул жака элемент кошулат. Андан кийин бул Пифагордун сүрөтүнө мыштын көрсөткүчүн алып барып, сол жак баскычын басабыздан кое бербестен ушул элементтин үстүнө сүйрөп алып барып койсок, сүрөт ушундай болуп элементи өзгөрөт. Эгерде жакпай турган болсо, анда башка элементти коебуз дагы, бул сүрөттү жыбылбосо, өзгөрбөсө отменить кылабыз дагы. Отменить кылабыз. Бул элементти өчүрүп ташайбыз дагы. Башка элементти коюп туруп, сүрөттү ошол элементтин үстүнө алып барып коебуз. Койгондо мына сүрөттүн рамкасы өзгөрөт. Бул сүрөттү каалагандай өлчөмдө чоңойтуп алсак болот. Андан кийин бул жака текст кошуу керек болсо, биз текстти бул жактан текст баскычын басабыз. Текст баскычын басканыбызда бул жактан ар кандай тексттердин түрлөрү чыгат. Ушул жердеги каалаган текстти колдонсоңуздар болот.
Бул жерден азыр добавить подзаголовок дегенди тандайлы. Тандаганыбызда бул жака текст кошулду. Эми бул жерге биз Пифагордун теоремасын жазып койсок болот. Ушундай кылып тексттерди жазабыз. Жазып болгондон кийин эми биздин презентация даяр болду. Даяр болгон презентацияны онлайн презентация кылып көрсөтсөңүздөр да болот. Бул жакта презентациянын биринчи кезекте аталышын өзгөртүп алышыбыз керек. Презентациянын аталышы бул жерде оранжевый и фиолетовый деп турат. Ушул жердеги текстти өчүрөбүз дагы. Бул жака 3 бурчтуктун түрлөрү деп өзгөртүп коелу. Презентациянын аталышы өзгөрдү. Андан кийин биз презентацияны онлайн аркылуу демонстрация кылып көрсөтсөк да болот. Ал үчүн презентация деген баскычты басабыз. Презентация баскычын баскандан кийин бул жактан төмөн жагынан презентация баскычын тандайбыз. Презентация баскычын тандаганыбызда мына биздин презентациябыз демонстрация боло баштайт. Бул жерден мыштын сол жак баскычын басуу аркылуу өткөрсөк да болот. Же болбосо клавиатурада курсорду башкаруучу 4 клавишанын жардамында артка кайтып, алдыга кайтып презентацияларды көрсөтсөк болот. Андан кийин демонстрация абалынан чыгуу үчүн клавиатурадан Escape клавишасын басабыз. Escape клавишасын басканыбызда презентация абалынан чыгабыз. Бул жерден биз презентацияларга анимацияларды кошсок болот. Ал үчүн бул жерден Stick анимация деген турат. Анимацияны басканыбызда бул жактан бир канча анимациялар чыгат. Бул жерден өзүбүзгө жаккан анимацияларды тандап койсок болот. Азыр биринчи слайдка анимация кошулуптур. Экинчи слайдты тандайбыз. Экинчи слайдка анимация кошулуптур. Бул жактан мына ар кандай анимацияларды тандап койсок болот. Үчүнчү слайдка дагы анимация кошуу үчүн үчүнчү слайдты тандайбыз дагы. Бул жактан анимацияларды тандап койсок болот. Ошондой эле бул жерден убактысын дагы өзгөртүп койсок болот. Мына бул жерди басып убактысын көбөйтүп койсок болот, азайтып койсок болот. Ушундай кылып анимацияларды кошобуз. Ал эми презентацияны чогуу мугалимдер менен биргеликте даярдоо керек болсо, бул жерден плюс белгисин басабыз дагы. Ошол мугалимдин аккаунтуну, башкача айтканда электрондук поштасын жазып кошуп алсак болот. Анда биз ошол мугалим менен чогуу биргеликте презентацияны даярдасак болот. Эми даяр болгон презентация бул автоматтык түрдө сакталып турат. Муну сакташтын кереги жок. Сайт анткени даярдалган презентацияны автоматтык түрдө сактап турат. Жасалган презентацияны бөлүшүү үчүн бул жерден поделиться баскычын басабыз. Поделиться баскычын басканда бул жактан ушундай панель ачылат. Бул жерде ссылка для совместной работы деп турат. Бул жерде доступ имеете только вы деп турат. Демек бул презентацияны азыр биз гана көрүүгө мүмкүнчүлүк болот. Бул жерден башкаларга мүмкүнчүлүк берүү үчүн ушул жерди басабыз. Баскандан кийин бул жерден все у кого есть ссылка дегенди тандайбыз. Тандагандан кийин бул жерде редактирование деп турат. Эгерде бул жер редактирование болуп турса, анда сиздер ссылканы бөлүшкөндө аларга дагы өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк берген болосуздар. Эгерде өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк берип ссылканы бөлүшө турган болсоңуздар, сиздердин презентацияңыздарга өзгөртүүлөрдү киргизип коюш мүмкүн. Ошондуктан бул жерди басабыз дагы. Просмотр дегенди тандайбыз. Демек, биздин презентацияны көргөнгө гана мүмкүнчүлүк болот, өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк болбойт. Андан кийин ссылкасын алуу үчүн копировать ссылка деген баскычты басабыз. Басканда ссылка көчүрүлөт. Бул ссылканы мессенджерлер аркылуу окуучуларга же угуучуларга бөлүшүп койсок болот. Ошондой эле
презентацияны PowerPoint түрүндө скачать этип алсак да болот. Ал үчүн бул жерден скачать баскычын басабыз. Скачать баскычын басканыбызда бул жерде тип файла стандартный PDF файл деп турат. Бул жерди басабыз дагы PowerPoint түрүндө сактап алуу үчүн бул жерден PPTX дегенди тандайбыз. PPTX деген тандагандан кийин бул жактан C страница 4 слайд деп турат. Сиздердин презентацияңызда канча слайдтан турса, бул жерде ошол слайдтардын саны чыгып турат. Андан кийин бул жерден скачать баскычын басабыз. Скачать баскычын басканыбызда мына бул жерде презентация жүктөлө баштады. Мына бул жерде жүктөлүп атат. Презентация жүктөлүп бүткөнгө чейин күтүп турабыз. Жүктөлгөн презентация загрузкинин ичине түшөт. Азыр бул жактан загрузки папкасына киребиз. Загрузки папкасына киргенибизде мына 3 бурчтуктун түрлөрү деп PowerPoint түрүндө скачать этилип калды. Азыр бул жерден биз ошол презентацияны ачып көрөбүз. Презентацияны ачканыбызда бул PowerPoint түрүндө ачылат. Азыр жүктөлүп атат. Жүктөлгөнгө чейин бир аз күтөбүз. Canva'дан жасалган презентацияңыздарды кааласаңыздар PowerPoint түрүндө скачать этип алсаңыздар болот. Же болбосо ссылка түрүндө бөлүшсөңүздөр да болот. Скачать этип алып, файл түрүндө бөлүшсөңүздөр да болот. Азыр жүктөлүп атат. Жүктөлгөнгө чейин бир аз күтөбүз. Презентациябыз жүктөлдү. PowerPoint түрүндө түштү. Эми бул жерден сиздер презентация кылып көрсөтө берсеңиздер да болот. Офлайн түрүндө мына слайд-шоуну тандайбыз. Бул жактан слайд-шоуну тандагандан кийин сначала баскычын бассак, слайд-шоу боло баштайт.